түз эфирибиз бул практика жүзүндө мени менен кошо даярданып отурушуңуздар керек дагы. Мен бул жерде кадыр түндө окула турган дуаларды окуйм. Куран аяттардын ичинде келген дуаларды окуйм. Пайгамбарыбыз окуган дуаларды, аалымдар окуган дуаларды окуп чыгам, иншаллах. Анан сиздердин максат ошол ар бир дуаны окуп жатканда, мен окуп атканда сиздер амин деп айтып турушуңуздар керек. Кээ бирки жерден сиздерге кайсы жерден амин деп айтыш керек экенин билиш үчүн мен өзүм да амин деп айтып турам. Анан сиздердин максат ошол амин, амин, амин деп айтып турушуңуздар керек. Бул дуа эфири, дуа кылуу эмнеге бизге керек? Ошонун максатын билип алышыбыз керек. Бул улуу түндөрүндө турабыз да, Рамазандын түндөрү улуу түндөр. Демек, бул түндөрдө биз Аллах Тааладан көбүрөөк дуаларды сурап калышыбыз керек. Кандай дуалар менен сурап калышыбыз керек? Албетте эң чырайлуу дуа бул Куранда келген дуалар. Куранда пайгамбарлардын дуалары бар, биздин пайгамбарыбыздын дуалары бар. Мына ушул аалымдардын дуалары бар. Ушул чырайлуу дуаларды алар кылган убагында. Ошолор ушунчалык күчтүү дуа болгондуктан жашоолорун өзгөрткөн, туура жолго, хидаят жолуна Аллах Таала салган. Ошол себептен Куранга түштү. Ошол себептен пайгамбарыбыз бизге ошол дуаларды үйрөтүп жатат да. Эмне үчүн биз анда ошол Курандагы келген дуаларды айтып калбашыбыз керек. Пайгамбарыбыз айткан дуаларды айтып калбашыбыз керек. Демек, биздин максат болушунча жакшы нерселерди, жакшы дуаларды Аллах Тааладан сурап калуу. Азыр эфирибиз 1 саатка чейин созулушу мүмкүн. Ошого даяр болушуңуздар керек. Анан өзүңүздөрчө отуруп дуа кыласыздар го, мына Курандан кыласыздарбы, же пайгамбарыбыздын дуасын айтасыздарбы, же аалымдардын дуасын айтасыздарбы, өзүңүздөр бөлүп аткарсаңыздар болот. Мисалы, 15 мүнөт азыр Асмаул Хуснаны окуйм, анан намаздарымды окуп, же дагы бир жумуштарымды бүтүрүп келип, 20 мүнөт пайгамбарыбыздын дуаларын окуйм. Дагы бир намаз окуп, зикир чалып, андан кийин дагы 15 мүнөт башка дуаны окуйм деп, өзүңүздөр отурганда бөлүп жасасаңыздар болот. Бул эфирдин ичинде бөлбөйбүз, баарын бир чогуу, иншаллах, бир чогуу айтканга аракет кылабыз. Анан караңыздар. Албетте дуалар көп. Биз анын баарын айтканда түн да жетпейт анда. Бүгүнкү түн да жетпей калат да ал дуалар. Биз кыскартып алдым, эң негизгилерин алдым. Ошол эң негизгилерин окуп өтөбүз, Мен өзүмдүн көңүлүмө төп келип аткандай, ушул сурап калыш керек, ушуларды айтып калышым керек деген дуаларды окуйбуз. Андан да сонун дагы дуаларыбыз бар. Бул өзүбүз мындай кара сөз менен мисалы жазып алган, бизге азыр өзүбүзгө керек болгон дуаларыбыз да бар. Сиздердин өзүңүздөрдүкү да бар, кара сөз менен жазып алган. Аларга токтолбойбуз, аларга өзүңүздөрчө отуруп алып да дуа кылсаңыздар болот, жазып алган өзүңөрдүн дуаңарды да. Биз бүгүн ошол пайгамбарыбыз айткан жана аяттарда келген дуаларды окуйбуз иншаллах. Даярсыздарбы? Даяр болсоңуздар кол көтөрүп коюңуздар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين 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 О жараткан Аллахым, экөөбүздү тең жалгыз өзүңө баш ийгендерден кыла көр, урпактарыбыздан да жалгыз өзүңө гана моюн сунган мусулман үммөт чыгара көр. Бизге ибадат кыла турган жерлерди, ажылык амалдарын көрсөтө көр. Тообобузду кабыл кыла көр. Анткени тооболорду кабыл кылуучу жана момун мусулмандарга чексиз ырайымдуу зат жалгыз өзүңсүң. Амин, амин, амин. Бакара сүрөсү 128-аят. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم
بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون آمين. О жараткан Аллахым, мен урпагымдын өзүңдүн куттуу үйүңдүн жанындагы эгин өспөй турган өрөөңгө жайгаштырдым. О жараткан Аллахым, себеби алар намаздарын толук окушсун, адамдардын көңүлүн өзүң аларга оодуруп койгун жана аларга мөмөлөрдөн ыроолой көргүн, шүгүр келтиришсин. Амин. Ибрахим сүрөсү 37-аят. Жамаат түшүнүп атабыз, могу жердеги дуалар бул баардыгы бизге тийиштүү, биздин урпактарыбызга тийиштүү. بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي آمين. О жараткан Аллахым, мени да, урпагымды да намазды калтырбай чын дилден окуган пенделериңдин катарына кошо көр. О жараткан Аллахым, дуамды кабыл кыла көр. Амин. Ибрахим сүрөсү 40-аят. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. О жараткан Аллахым, сурак боло турган күнү мени, ата-энемди жана бардык момун мусулмандарды кечире көр. Амин. Ибрахим сүрөсү 41-аят. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم آمين. О жараткан Аллахым, бизди капырлардын бузуку оюнуна сала көрбө. Бизди кечире көр, о жараткан Аллахым, анткени сен улуусуң жана даанышмансың. Амин. Мумтахин сүрөсү 5-аят. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. О жараткан Аллахым, амин, амин, амин. О жараткан Аллахым, бизге бул дүйнөдө да, ахиретте да жакшылыгыңды бере көр. Бизди тозок отунан сактай көр. Амин. Бакара сүрөсү 201-аят. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. О жараткан Аллахым, эгер унутуп же жаңылып ката кетирсек, бизди ал үчүн суракка тарта көрбө. О жараткан Аллахым, бизден мурунку үммөттөргө жүктөгөндөй бизге оор жүк жүктөй көрбө. О жараткан Аллахым, бизге күчүбүз жетпей турган милдеттерди бере көрбө. Бизден кеткен кемчиликтерди кечире көр, күнөөлөрүбүздү кечире көр, бизге ырайым кыла көр. Жалгыз өзүң биздин жараткан эгебизсиң. Капырларга каршы бизге жардам бере көр. Амин, амин, амин. Бакара сүрөсү 286-аят. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Амин. О жараткан Аллахым, биз жалгыз өзүңө ишенип ыйман келтирдик. Күнөөлөрүбүздү кечире көр. Бизди тозок отунан сактай көр. Али Имран сүрөсү 16-аят. Амин.
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تحزنا يوم القيامة آمين إنك لا تخلف الميعاد آمين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين آمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين О жараткан Аллахым, биз жараткан эгеңерге ыйман келтиргиле деп элди ыйманга чакырган кулуңду Азирети Мухаммад пайгамбарыбызды угуп ыйманга келдик. О жараткан Аллахым, жасаган күнөөлөрүбүздү кечирип, кемчиликтерибизди жашыра көр. Жаныбызды жакшылар менен бирге ала көр. Өзүңдүн сүйүктүү пенделериң менен бирге ала көр. Амин. Имран сүрөсү 193-аят. О жараткан Аллахым, бизге пайгамбарларың аркылуу убада кылган нерселериңди уроолой көр. Кыямат күнү жүзүбүздү жер карата көрбө. Сен эч качан сөзүңдөн кайтпайсың. Амин. Али Имран сүрөсү 194-аят. О жараткан Аллахым, биз жалгыз өзүңө ишенип ыйман келтирдик. Бизди кечирип, чексиз райымыңа ала көр. Сен райымдуулардын эң райымдуусусуң. Амин. Муъминун сүрөсү 109-аят. О жараткан Аллахым, момундарды кечирип, райымыңа бөлөй көр. Сен райымдуулардын эң райымдуусусуң. Амин. Муъминун сүрөсү 118-аят. Кече күнү ушул сооптору боюнча айтып өткөнбүз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси келди го. Ушул кадыр түнүндө бүткүл мусулмандардын ыраазычылыгын ал дейт го пайгамбарыбыз Айша энебизге. Кантип алам дегенде, бул эмне дуа кыл, бүт мусулмандарга дуа кыл дейт пайгамбарыбыз. Ошондо бардык адамдардын ыраазылыгын алган болосуң дейт иншалла. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين آمين آمين آمين. О жараткан Аллахым, бизге өз даргөйүңдөн ырайымыңды төгө көр, жана ишибизди өзүң оңдой көр. Амин амин амин. Кахф сүрөсү 10-аят. О жараткан Аллахым, аларды да, алардын ата-бабаларынан, жубайларынан, урпагынан адал жолдо түз жүргөндөрдүн да адын бейишине киргизе көр. Анткени сен кудуреттүүсүң жана даанышмансың. Амин амин. Гофир сүрөсү 8-аят. Бул адын бейиши эң бийик, Фирдаустан өйдө бейиш, бул эң бийик бейиш. О жараткан Аллахым, мага өзүң таза ыймандуу урпак тартуулап уроолой көр. Албетте сен дуаларды угуучу затсың. Амин амин. Имран сүрөсү 38-аят. Машалла. Көрсөңөр, ким жана балалуу боло албай атам деген айымдар ушул дуаны көп айтыңыздар. Кыргызчасын айттым го мына. О жараткан Аллахым, мага өзүң таза ыймандуу урпак тартуулап уроолой көр.
албетте сен дуаларды угуучу затсың деп Имран сүрөсүндө келип атат. Имран ким бул? Бул Мариям энебиздин, Мариям алейхиссаламдын атасы Имран. Ошо Мариям энебиздин тайкеси Закария алейхиссалам балалуу боло албайт да. Көп жыл бою, канча жыл бою? 100 жылдан ашык балалуу болбойт. Анан Мариям энебиз баягы кичинекей кезинде апасы мечитке алып барат го. Өздөрүн ошо мечитине алып барганда Мариям энебиз кичинекей болот. 2-3 жаш, 4 жашка чейин болот да, кичинекей болот. Ошондо Закария алейхиссалам Мариям энебиз тайкеси да көрүп алып аябай ушундай кызыгат да, менин да балам болсо депчи. Менин да балам болсо деп анан Аллах Тааладан ыйлап дуа кылып сурайт, ушу дуаны айтат да. Ошол дуадайын Аллах Таала Закария алейхиссаламга элестетиңиздер, 100дөн ашып картайып калган болот да. Жубайы дагы, өзү да Закария алейхиссалам 100дөн ашкан болот. Уже үмүтүн үзүп калган убакыт болот да. Эми уже балалуу болбойм го, эми 100дөн аштым, каарыган чал болдум деп үмүтүн үзүп койгон болот. Бирок эмне? Аллах Таала ушул дуадан кийин Закария алейхиссаламга бала берет да. Ошол себептен балалуу боло албай атам деп аткан айымдар окусаңыздар болот. Ошондой эле бардык айымдар окусаңыздар болот. Урпактарым такуа, ыймандуу болсун деген. Демек, бул бардыгыбызга керектүү дуа экен, иншаллах. Бул жерде азыр окулуп аткан дуаларыбыздын бардыгыбызга керек, иншаллах. Күндө окусаңыздар өтө иншаллах жакшы болот. Кийинки О жараткан Аллахым, мага жана ата энеме ыроолоп берген жакшылыктарыңа шүгүр келтирип, калган өмүрүмдү жалгыз өзүңдүн ыраазылыгыңа ылайык жакшы иштерди жасап өткөрүүмдү мага насип кыла көр. Чексиз ырайымың менен мени да адал жолуңда түз жүргөн кулдарыңдын катарына кошо көр. Амин, амин, амин. Намл сүрөсү 19-аят. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najjini minal qawmi zalimin. Amin. Rabbi la taj'alna ma'al qawmi zalimin. Amin. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Амин, амин. О жараткан Аллахым, шайтандардын азгырык шыбыштарынан жалгыз өзүңө гана баш калкалаймын. О жараткан Аллахым, алардын жанымда болушунан жалгыз сага баш калкалаймын. Амин. Муъминун сүрөсү. О жараткан Аллахым, мени, апамды, атамды, ыйман келтирип үйүмө киргендерди кыяматка чейин келе турган эркек момун мусулмандарды, аял момун мусулмандарды өзүң кечире көр. Залымдарды кыйроодон башка эч нерсеге жеткире көрбө. Нахл сүрөсү. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni a'udhu bika an nas'alaka ma laysa la bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Амин, амин, амин. О жараткан Аллахым, эгем мага белгисиз нерселерди сенден суроодон жалгыз өзүңө гана баш калкалайм. Эгер мени кечирип мага ырайым кылбасаң, зыянга учураган пенделердин катарынан орун алам. Худ сүрөсү 47-аят. О жараткан Аллахым, бизге жубайларыбыздан жана урпактарыбыздан көзүбүзгө кубаныч тартуула жана бизди такубалар үчүн үлгү кыла көр. Амин, амин, амин. Фуркан сүрөсү 74-аят. Кийинки окуй турган аяттар бул ар кандай кыйынчылыктарды кетирүүчү дуа аяттары болот. Ар кандай бир оору, ар кандай оорулар болсо, ошол ооруларды кетирүүчү, шифа берүүчү аяттар экен.
Же болбосо кандайдыр бир жумушту баштайын деп жаткан болсоңуздар, ушул аяттарды окуй турган болсок, ошол жумуштарыбыз иншаллах жакшы жүрүшөт экен, эгерде кайсы бир азыр иштерди, жумуштарды кылып атсак, жана ошол иштерибиз оор кыйынчылыкта болуп турган болсо, ушул аяттарды окуп дуа кылсак, иншаллах ошол жумуштарыбыз жеңилдейт экен. Жана дагы кандайдыр бир биздин дуа тилектерибиз бар, ошолордун иш жүзүнө жеңил оңой ашуу үчүн дагы ушул дуаларды окусак жакшы экен. Ошондой эле ар кандай бир бале, жаман нерселерден сактануу үчүн да ушул дуаларды окусак иншаллах күчтүү экен. Ошондой эле душмандардын кастыгынан арылуу үчүн да ушул дуаларды окусак иншаллах күчтүү экен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آمين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. آمين. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. آمين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. آمين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفة ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, 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 amin. Бизге Аллахтын жазганы гана болот. Ал биздин жараткан эгебиз. Момун мусулмандар Аллахка тобокел кылышсын деген. Тобо сүрөсү. Эгер Аллах сенден 100 үйрүсө, мага Аллах жетиштүү, андан башка кудай жок. Жалгыз өзүңө гана тобокел кылдым. Ал улуу арштын кожоюну деп айтканың. Тобо сүрөсү. Эгер Аллах сени бир кырсыкка учуратса, андан башка эч ким куткара албайт. Эгер ал сага жакшылык жөнөтсө, анын мээримдүүлүгүн эч ким токтото да албайт. Ал аны өз пенделеринин ичинен каалагандарына берет. Ал кечиримдүү боорукер зат. Юнус сүрөсү. Чындыгында менин да силердин да жараткан эгеңер болгон Аллахка тобокел кылдым. Кандай гана жан болбосун, Аллах анын дал көкүлүнөн кармайын. Шек күмөнсүз жараткан эгем туура жолдо. Худ сүрөсү. Канчалаган жан-жаныбарлар бар. Алар өздөрүнө азыгын камдай алышпайт. Аллах Таала аларга да, силерге да ырыскысын берүүдө. Ал баарын угуучу жана берүүчү зат. Анкабут сүрөсү. Аллах адамдарга райымын ачса, аны тосуучу жок. Кимден мээримин тосуп койсо, андан кийин аны жиберүүчү да жок. Ал ызаттуу даанышман. Амин.
Эй Мухаммад, чындыгында алардан асмандар менен жерди ким жаратты деп сурасаң, албетте алар Аллах дешет. Сен айткылачы, эгер Аллах мага бир зыян берүүнү кааласа, Аллахтан башка сыйынгандарыңар анын жөнөтө турган машакаттарынан арылта алабы? Же Аллах мага бир жакшылык кааласа, алар анын жакшылыгын тосо алышабы? Аллах мага жетиштүү, тообокел кылуучулар ага тообокел кылышсын дегин. Зумар сүрөсү. Амин деп сөзсүз айтыңыздар. Себеп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте эмне деп атат? Амин бул ар бир дуадан кийин амин деп айтканыбыз бул печат дейт, Ошол печат менен бүтүргүлө дейт да, сахабаларга үйрөткөндө ар бир дуа кылгандан кийин амин деп айткыла дейт. Амин деген сөз бул ошондой болсун деп биз эмне ар бир дуабызга печат коюп аткан болот экенбиз. Пайгамбарыбыз айтат буну. Азыр Аллах Тааланын 99 ысмы Асмаул Хуснаны окуйбуз. Асмаул Хуснадан кийин негизи азыр биз өзүбүздүн дуаларды сурабайбыз, себеби биз жөн гана окуп кетебиз. Бирок сиздер өзүңүздөр жалгыз окуганда сөзсүз Асмаул Хуснадан кийин ыйлап Аллах Тааладан дуа кылгыла. Азыр мына биз дуаларды айтып өттүк го, Куранын аяттарынан кийин. Сөзсүз токтолуп өзүңөрдүн дуаңарды сурагыла Аллах Тааладан. Анан Асмаул Хуснаны окуп бүткөндөн кийин Аллах Тааладан ыйлап өзүңөрдүн жеке дуаңарды сурагыла иншаллах. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو جل جلاله الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط حافظ الرافع المعز مذل والسميع البصير الحكام جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيد جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق الوكيل والقوي المتين والولي الحميد والمحسي المبدي المعيد والمحيي المميت والحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف الملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط جامع الغني المغني المانع جل جلاله الضر جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله Sadaqallahul azim. Пайгамбар Аллах Тааланын ысым сыпаттарын окугандан кийинки дуа сөзсүз кабыл болот. Ошол себептен биз Аллах Тааланын ысым сыпаттарын жатташыбыз керек экен. Жаттабасак дагы ушул китептерден карап болсо дагы окуп 5-өн окуйсузбу, 10-өн окуйсузбу, 100дө окуйсузбу,
элүүнү окуйсузбу? Канчаны окубаңыз Аллахтын ысымы менен дуа кылынган дуа сөзсүз иншаллах дуа кабыл болот экен. Ошол себептен өзүңөрчө болгондо, азыр эмес, азыр деле ичиңиздерден бүт каалоолоруңарды Аллах Тааладан сурагыла. Аллахтын ысымы менен кылынган дуалар, алар иншаллах кабыл болот, Hajat duasını surayız. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'aluka tevfiq ahlil huda ve a'mal ahlil yakin ve munasahat ahlil tevbe ve azm ahlil sabri ve cidd ahlil khışyeti ve talab ahlil rağbeti وتعمد أهل الوراء وعرفان أهل العلم حتى خاف اللهم أسألك مخافة تحجزني وعن معاسيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أناسهك في التوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حبا لك وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك سبحان خالق النار. О жараткан Аллахым, өзүңдөн чыныгы ыймандуулар жеткен ийгиликтерди, руханий жактан бышып жетилгендердин иш амалдарын, тообо кылгандардын насааттарын, сабырдуулардын эркин, өзүңдөн корккондордун олуттуу мамилесин, өзүңө ашык болгондордун ашыктыгын, такубалардын ибадатын, илимдүүлөрдүн ирфанын суранам, я Роббим Аллахым, амин. Анткени мен жалгыз өзүңдөн ылайыктуу түрдө коркуп, ошого жараша жашагым келет. О жараткан Аллахым, мага өзүңө каршы чыгуудан алыс кармай турган коркуу сезимин бере көр. Анткени мен бул сезим менен жалгыз өзүңө толук моюн сунуп, ибадат кылып, өзүңдүн ыраазылыгыңа жетким келет. Жалгыз өзүңдөн коркуп, чын жүрөктөн сага бет алуу менен өзүңдүн улуу сүйүүңө арзыгым келет. Ар бир ишимде жалгыз өзүңө гана таянып, баш калкалагым келет. Ар дайым жалгыз өзүңө жакшы ниет менен кайрылгым келет. Нурдун жаратуучусу Аллахты ар дайым даңктаймын. Амин, амин, амин. Мунажат дуасын окуйбуз. Мунажат дуасын окуйбуз. Бисмиллахиррахманиррахим. اللهم يا مالك الرقاب ويا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب هيئ لنا سببا لا نستطيع له طلبها اللهم اجعلنا مشغولين بأمرك آمنين بعهدك آئسين من خلقك آنسين بك مستوحشين عن غيرك راضين بقضائك صابرين على بلائك شاكرين لنعمائك متلذذين بذكرك فارحين بكتابك مناجين لك في أناء الليل وأطراف النهار مبغضين للدنيا محبين للآخرة مشتاقين إلى لقائك آمين. Түшөнбөсөңүздөр дагы ичиңиздерден өзүңүздөрдүн дуаларыңыздарды Аллах Тааладан жалбарып, колуңуздарды жайып алып отурасыздарбы? Колуңуздарды кыбланы карап, жайып алып, алаканыңыздарды жайып алып Аллах Тааладан суранып отуруңуздар.
متوجهين إلى جنابك مستعدين للموت ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزن يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعلني توفيقا رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وقنا شر ما قضيت وادفع عنا شر الظالمين وأشركنا في دعاء المؤمنين اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم افتح لأمة محمد اللهم احفظ أمة محمد اللهم يا حبيب التوابين وتب علينا ويا أمان الخائفين منا ويا دليل المتحيرين دلنا ويا هادي المضلين اهدنا ويا غياث المستغيثين أغثنا ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاءنا ويا راحم عاسين ارحمنا ويا غافر المذنبين غفر ذنوبنا اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اغفر قلوبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم يا خفي الألطاف نجنا مما تخافون اللهم يسر أمورنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولأصحاب بسم الله الرحمن الرحيم Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. О адамдардын жана жиндердин жападан жалгыз ээси Аллахым. О ырайым эшиктерин ачуучу Аллахым. О себептерди жаратуучу Аллахым. Бизге өзүң себептерди жаратып бергөр. Анткени ал себептерди жаратууга биздин күч кудуретибиз жетпейт. О жараткан Аллахым, бизди өзүңдүн буйруктарың менен алек болгон, убадаңа ишенген, жандуу жансыздардан бир нерсе күтпөгөн, өзүңдөн башканын баарынан үмүтүн үзгөн, өзүңө кайрылып жалынып жалбарган, өзүңдөн башкаларга чоочун сыяктуу болгон пенделериңдин катарына кошо көр. Амин. Өзүңдүн сыноолоруңа сабыр кылып, жакшылыктарыңа шүгүр келтиргендерден кыла көр. Зикириңден, ыйман китебиңди окугандан, көңүлү жай тапкандардан кыла көр. Бизди түн бир оокумда, эртең менен жана кечинде жалгыз өзүңө жалынып жалбаргандардын катарына кошо көр. Бул дүйнөнү жүрөгүнөн чыгарып, акыретти сүйгөндөрдөн кыла көр. Бизди өзүңө жолугуп, жамалыңды көрүүгө ашык болгон пенделериңдин катарынан кыла көр. Бизди жалгыз өзүңө гана бет алып, өлүмгө даяр тургандардан кыла көр. О жараткан Аллахым. Ушул жерден көрдүңүздөр, мына дуадан түшүнөбүз да. Өлүмгө даяр тургандардан дейт. Жана Палестина элин көрүп атасыздар, Аллах таалам дейт, жанагындай адамдар бар го, катуу кордук көрөт, адамдар.
катуу кедей болот. Ушундай бир катуу сыноо, катуу бир кыйынчылыкта болгон инсандар бар да. Ошондой жагдайды да Аллах Таала ушундай кыямат күнү бейиште чоң даражаларды бериш үчүн берет экен да. Ал адамдарды Аллах Таалам ушундай катуу сүйөт экен. Жана андай улуу даражаларга адам өзүнүн ибадаты менен эч качан жете албайт экен да. Адам ибадат амалдары менен жете албайт экен. Анан Аллах Таала ошол катуу сүйгөндүктөн ошол пенделерин ошондой берет экен да. Жана хадис бар го эме деген. Катуу кедей болот го адам. Аллах Таала катуу бир кедейликти берди да. Ошондон дейт кыямат күнү Аллах Таала ыйлап кечирим сурайт дейт да. Ошол адамдарга ошондой кедейликти, ошондой кыйын жашоону бергени үчүн ыйлап кечирим сурайт дейт. Ошондой абалды бергени үчүнчү. Бирок ошонун абалды эмнеге берди? Ошол пендесин ушундай катуу сүйдү, катуу жакшы көрдү, аны ушундай улуу даражаларга бейиштен чыгаргысы келди. Ошон үчүн Аллах Таала ошондой сыноону берди да. Анан мына Палестина элин көрүп атабыз, жана кыйынчылыкта жүргөн мусулмандарды көрүп атабыз да. Палестина элин көрсөк, мына жаңы эле наристелер төрөлүп атат, же болбосо кичинекей жаш, 5 жаштагы, 10 жаштагы жаш балдар, жаш кыздар жаңы эле мына жашоону көрө элек. Бирок алар эмне кыйынчылык жашоодон анан ошентип өтүп кетип атышат. Ошол Палестина элин көрүп атабыз, жашоонун бир жыргалын көрбөй 70 жылдан бери мына ошол бомбанын үстүндө, 70 жылдан бери кысымдын үстүндө, 70 жылдан бери өтө кыйынчылык жагдайда жашап келатышат да. Ошондон биз биле алабыз, бул дүйнөнүн Аллах үчүн эч кандай бир баркы да жок экенинчи. Бул дүйнө Аллах үчүн жанагы чымындын канатынчалык да баркы жок. Аллах үчүн бул дүйнө эч нерсе эмес. Ал биз ойлойбуз да, ай бул дүйнөдө жыргап алыш керек, бул дүйнө сонун депчи. Бирок бул дүйнөнүн баркы жок. Ошону бизге аяттарда жана хадистерде көп эле жолу бизге эскертет да. Биздин нафсыбыз бар, биз унутуп калабыз да. Биз бул дүйнөдө жыргап жашагыбыз келет да. Анан бул дүйнөдө канча адамдар жада калса, жана жахилдерди, ошол эле американецтерди карасак, алар бир немени дарыларды изденишет да, ошол жашаруунун, ар кандай дарыларды бетине ичине уколдорду сайып, ошол жашаргысы келет да. Картайган сайын, адам картайган сайын өлгүсү келбей, жашоо таттуу болуп баштайт да. Жок, андай эмес. Бизде Куранда, пайгамбардын хадистеринде айтып койду да, бул дүйнө бул вактынча эле, жарым сааттык эле дүйнө. Ахирет менен, кыямат күнү менен салыштырмалуу биз 500 жылдап күтүп турабыз да. Ахиретте жанагы суракта тургандачы. Анан ошону менен салыштырмалуу бул дүйнөнү салыштыра келгенде жарым саат эле убакыт тургандай болобуз. Ушул жарым сааттык дүйнөнү биз ушундай таттуу көрүп атпайбызбы? Бирок Аллах Таала биздин көзүбүзгө көрсөтүп атат да, бул дүйнө канчалык деңгээлде бир эч нерсеге турбайт экенин эмнеден көрсөтүп атат? Палестина элинен көрсөтүп атат да. Палестина эли жашаган жок, жашабай эле эмне болуп атат? Тозок болуп атат да. Азыр эле аларга тозок болуп, кыйынчылык жашоо, же жеген тамагы жок, же жаткан жери жок, же тынычтык жок, күндө тынычтык жок. Күндө жүрөгү түшкөн абалда качан үстүбүзгө бомба түшөт деп жатат, жана бомба түшсө өлүп кетип атышат да. Ошондон биз көрүп атабыз, бул дүйнөнүн баркы жок. Башкача айтканда Аллах Таала биздин көзүбүзгө көрсөтүп атат, бул дүйнөнүн баркы жок. Бирок ал адамдар өлгөндөн кийин түз эле Аллах Таалам аларды сыйдын үстүнө чыгарат да. Алар бул дүйнөдөн кетери менен алар шахид болду. Аларды Аллах Таалам эмне? Улуу даражаларга чыгарат. Аларды бейиштерге чыгарат, Жанагы айтылат го немеде, хадистерде. Адам өлгөндөн кийин эгер солих болсо, Аллах Таала анын кабырын бейиш жандай немеге, бакчага айландырып берет дейт да. Ушундай бакчага айландырып берет дейт, кооз бакчага айландырып берет. Эми ошол Палестина эли, алар эмне? Өлүп кетип атат, шахид болуп өлүп кетип атат. Аллах Таала аларга эмне? Чоң даражаны, өлгөндөн кийин эле чоң даражаларды берип атат. Ушул жерден биз түшүнсөк болот, бул дүйнө Аллах үчүн эчтеңке эмес. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям
Жада калса үйүнө жанагы кичинекей коврикти белек кылып Айша энебизге алып келет го бир аял. Алып келгенде ошол коврикти да албай коет да. Пайгамбар жок, жок, кайтарып бер дейт да. Ошол кенедей кичинекей бир төшөнчүнү дагы ыраа көрбөйт. Себеби ал бул дүйнөнүн байлыгы. Бул дүйнө. Биз үчүн бул дүйнө бир чоң жашоо кылып атабыз да. Себеби эмне? Азыр көрүп турам, азыр менин нафсымды азгырып атат, азыр менин кызыкчылыгым деп биз ушу болушунча эле ушул дүйнөгө кызыга берет экенбиз да. Жок, биз анан ошол Аллах Таала бизге баарын көзүбүзгө сайып негизи көрсөтүп атат да. Биз өзүбүз түшүнбөй атабыз. Палестина элинен эле көрсөк болот да. Канчалык деңгээлде бул дүйнө бир арзыбаган нерсе экенин. Ошону бизге үлгү кылып азыр көрсөтүп атат да. Анан бул жерде эмне деп атат? Биз ошол өзүңө гана бет алып, өлүмгө өзүңө гана бет алып, ар дайым эмне? Өзүңө бет алып деген бул эмне? Ар дайым ибадатта, ар дайым суроодо болушубуз керек да. Аллах Таалам ушул нерсени кылганда менден ыраазы болобу же болбойбу? Ушуну мен Аллах ыраазычылык үчүн кыламбы же ким үчүн кылам же эмне үчүн? Эмне үчүн жашайм? Эмне үчүн жашап атам? Деп биз ар дайым суроо берип турушубуз керек экен, өзүбүзгө. Ар бир баскан турганыбызда, жашообузда, кылып аткан амалдарыбызда Аллах Таалам ушуну менен менден ыраазы болобу депчи ар дайым бет алууда бололу деп дуа кылып атабыз азыр. Аллахым сага карата. Демек эмне? Биз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар эмне кылды? Алар бул дүйнөдө укмуш болуп кетейин деп амал кылган жок. Алар аркы дүйнөдө укмуш болуп кетейин, Аллахтын ыраазылыгын табайын, аркы дүйнөдө түбөлүктүү жашоодо. Азыр бул дүйнө 100 жылдык жашоо болсо, ал түбөлүктүү жашоо 1000 жылдыкта жашоо эмес, миллион жылдыкта жашоо эмес экен. Ал түбөлүктүү жашоо экен. Анын саны жок. Эми ошол түбөлүктүү жашоодо чоң даражаларга жетели деп ошого бет алып атышты да сахабалар, пайгамбарыбыз. Биз эмне кылып атабыз? Биз ар дайым нафсыбыз менен болобуз да. Бул дүйнөдө жыргаласам, бул дүйнөдө деп эле ушу дүйнөбүздө эле ушул дүйнөнүн жыргалчылыгына умтула берет экенбиз да. Жок, биз эмне кылышыбыз керек экен? Бул дүйнөнүн да жакшылыгын сурап, ахиреттин да жакшылыгын көбүрөөк сурашыбыз керек экен. Ахиреттин кабымын көбүрөөк ойлошубуз керек экен, иншаллах. Анан өлүмгө даяр тургандардан кыла көр деп атабыз. Амин. О жараткан Аллахым, элчилериңе уада кылганыңды уроолоп бергениңдей, бизге да уада кылганыңды насип кыла көр. Бизди кыямат күнү оор абалга сала көрбө. Сен эч качан уадаңдан кайтпайсың. О Аллахым, бизди ийгиликке жеткизе көр. Адал жолуңда адал жашата көр. О жараткан Аллахым, биздин максатыбызга жеткирип, тообобузду кабыл кыла көр. Анткени сен чексиз мээримдүүсүң, тооболорду кабыл кылуучу затсың. Амин. О жараткан Аллахым, сени менен таңды тосуп, сени менен кечке жетебиз, сени менен көз жумуп, сени менен тирилебиз. Акырында жалгыз өзүңө кайтып барабыз. Амин. О жараткан Аллахым, бизге чындыкты чындык катары көрсөтүп, бизди чындыктан тайгыза көрбө. Ошондой эле жалганды жалган катары көрсөтүп, бизди андан алыс кыла көр. Жаныбызды мусулман катары алып, жакшылардын катарына кошо көр. Бизди залымдардын жамандыгынан алыс кыла көр. Мумун мусулмандардын дуаларына бизди да кошо көр. Амин. Амин, амин. Машаллах, дуа аябай сонун дуа экен, О жараткан Аллахым, Мухаммаддын үммөтүн, жалпы момун мусулмандарды кечире көр. О жараткан Аллахым, Мухаммаддын үммөтүнө өзүң жардам бере көр. О жараткан Аллахым, Мухаммаддын үммөтүнө чексиз мээримиңди төгө көр. О жараткан Аллахым, Мухаммаддын үммөтүн өзүң сактай көр. О жараткан Аллахым, Мухаммаддын үммөтүн бардык муктаждыктарын камсыз кыла көр.
О жараткан Аллахым, Мухаммадтын үммөтүн бардык күнөөлөрүн кечирегөр. О жараткан Аллахым, сен тообо кылгандарды жакшы көрөсүң. Тообобузду кабыл кыла көр. Корккондордун жападан жалгыз таянаары сенсиң. О жараткан Аллахым, биз жалгыз өзүңө гана таянып ишенебиз. Жолдон адашкандарды туура жолго салуучу да сенсиң. О Аллахым, бизге өзүң туура жолуңду көрсөтөгөр. Ушул дуаны көп окушубуз керек экен, туура жол боюнча. Себеби адам өзүнүн акылында, өзүнүн түшүнүгүндө ойлойт да, ошол кезде мен туура жолдомун, туура нерсени тандап жүрөмүн, туура багытты тандап жатамын депчи. Бирок убакыт өткөндөн кийин адашып жатканын түшүнөт да. Ошол себептен ар дайым ушул дуаны окуп турушубуз керек экен. Эй Аллахым, туура жолуңда алып жүр бизди. Туура жолуңа сала көр. Туура жолдорду карманып жүргөн, ушу пайгамбарыбыз карманып жүргөн жол, сахабалар карманып жүргөн жол, ушул солихтер карманып жүргөн жолго бизди да сала көр деп Аллах Тааладан ар дайым ушул дуада болушубуз керек экен. Бизге өзүң туура жолуңду көрсөтөгөр. Адал жолдон адашкандарды адал жолго салуучу да сенсиң. О жараткан Аллахым, бизди адал жолуңа сала көр. Оор абалда калып жардам сурагандарга жардам берүүчү да сенсиң. О жараткан Аллахым, бизге жардам бере Өзүңдөн башка бүт нерседен үмүтүн үзгөндөрдүн үмүтү да сенсиң. О Аллахым, биздин үмүтүбүздү үзө көрбө. О жараткан Аллахым, сен күнөөкөрлөргө мээримиңди аябайсың. Ошол күнөөкөрлөрдүн арасынан бизге да мээримиңди аяба. О Аллахым, сен күнөөкөрлөрдү кечирүүчү затсың. Биздин да күнөөлөрүбүздү кечире көр, кемчиликтерибизди жашыра көр. Бизди жакшы адамдар, такыбалар менен бирге жаныбызда ала көр. О жараткан Аллахым, жүрөгүбүздү нурга бөлөп, көөдөнүбүздү ача көр. Иштерибизди жеңил кылып, айып мүчүлүштүктөрүбүздү жашыра көр. Көзгө көрүнбөгөн жакшылыктардын ээси сенсиң. О жараткан Аллахым, бизди ар түрлүү жамандыктардан өзүң сактай көр. О жараткан Аллахым, бизди, ата-энелерибизди, устаттарыбызды, улууларыбызды, боордошторубузду, досторубузду, жакындарыбызды, бизге акысы өткөндөрдү, бизге дуа кылып коюшубузду өтүнгөндөрдү, бардык аял эркек момун мусулмандарды көзү тирүүсүн да, көзү жумганын да кечире көр. Амин, амин, амин. О Аллахым, сен файыз нуруңду сүйүктүү пенделериңе уроолоп берүүчү затсың. Бизди ар кандай бале кырсыктардан жана ар түрдүү оорулардан өзүң сактай көр. Биз жалгыз өзүңдүн чексиз ырайымыңа баш калкалайбыз. Анткени сен мээримдүүлөрдүн эң мээримдүүсүсүң. Амин, амин, амин. Өзүңүздөр окугандан кийин да сөзсүз жеке өзүңүздөрдүн дуаларыңыздарды сурайсыздар. Азыр дагы өзүңүздөрдүн жеке суроолоруңуздарды, муктаждыктарыңыздарды ыйлап Аллах Тааладан суроодо болуңуздар. Исмул Азам дуасы. Исмул Азам дуасынан кийин бардык дуалар кабыл болот. Буну негизи Рамазандан тышкары да күндө окусаңыздар, иншаллах, бул хадисте келгендей, bundan кийин дуалар кабыл болот, иншаллах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك باسمك العز الأجل الأكرم ربي 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 يا ربي يا ربي يا ربي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أحبت إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا ترحمت به رحمت وإذا تفرجت به فرجت. اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي وترحمني. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысмы менен баштаймын. О жараткан Аллахым, жалгыз өзүңө ушунун урматы үчүн жалынып жалбарамын. Даңаза жалгыз өзүңө гана жарашат. Сенден башка Кудай жок. Жалгыз өзүң гана барсың. О жараткан Аллахым, сен пенделериңе мээримдүүсүң, берешенсиң, кечиримдүүсүң. Сен асман жердин жаратуучусуң. Бүткүл ааламдын жападан жалгыз кожоюнусуң. Сен айкөлсүң. Сен бүт нерсени башкаруучу затсың. Сенден башка Кудай жок. Мен өзүнө өзү зыян келтирген пенделериңдин бирөөсүмүн. О жараткан Аллахым, мени ушунун урматы үчүн кечир. Билем жана күбөлүк келтирем. Сенден башка сыйынууга татыктуу эч ким жок. Сен жалгызсың. Сен бирөөсүң. Эч кимге муктаж эмессиң. Ал Аллах төрөгөн да, төрөлгөн да эмес. Ага эч ким теңдеше албайт. Алиф лам мим. Аллах андан башка Кудай жок. Ал тирүү жана бүт нерсени башкарууда. Кудайыңар жападан жалгыз Кудай Аллах. Андан башка Кудай жок. Ал мээримдүү жана ырайымдуу. О жараткан Аллахым, сен улуусуң, сен айкөлсүң, сен мээримдүүлөрдүн эң мээримдүүсүсүң. Мына ушунун урматы үчүн жалгыз өзүңөн суранамын. Мен ишенем, сен жалгызсың, эч кимге муктаж эмессиң, төрөлгөн да, төрөгөн да эмессиң. Эч нерсе сага тең келе албайт. Аллахтан башка Кудай жок. Ага теңдеше турган эч ким жок. Кожоюндукта, даңазада жалгыз өзүңө гана таандык. Ал бүт нерсеге кудуреттүү. Аллахтан башка Кудай жок. Күч, кудурет жалгыз Аллахка гана таандык. Улуу ысымыңдын урматы үчүн жалгыз өзүңө гана кайрылам. О жараткан Аллахы, Аллахтан башка Кудай жок, ал жалгыз жана шериги жок. Анын бардык нерсеге күчү жетет. Даңаза жалгыз өзүңө гана тиешелүү.
Күч кудурет жалгыз Аллахка гана таандык. О жараткан Аллахым, өзүңдүн эң аруу, эң таза, эң куттуу, эң берекелүү ысымыңдын урматы үчүн жалгыз өзүңө гана жалынып жалбарам. Сен ал ысымың менен кылынган дуаны кабыл кыласың. Ал ысымың менен тилеген тилекти сөзсүз бересиң. Сен ал ысымың менен ырайымыңа баш калкаласа, ырайымыңды төгөсүң. Ал ысымың менен ар кандай балелерден алыс болушуна жардам сураса, алардан алыс кыласың. О жараткан Аллахым, жалгыз өзүңө Аллах ысымың менен дуа кылып жатамын. Сага Ар-Рахман, мээримдүү деген ысымың менен дуа кылып жатамын. Сага Берешен жана Райымдуу деген ысымдарың менен дуа кылып жатамын. Жана ошондой эле жалгыз өзүңө мен билип билбеген бардык ысымдарың менен жалынып жалбарамын. Мени кечире көр. Мени кечире көр деп өзүңүздөрдүн күнөөлөрүңүздөрдү айтасыздар, ошолорду кечире көр деп айтасыздар. Мага мээримиңди төгө көр деп, анан эмне муктаждыгыңыздар болсо ошол жерден сурайсыздар иншаллах. Кийинки Имам Азам алымыбыздын дуасы кыска. Бисмиллах. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal abadiyil abad. Subhanal wahidil ahad. Subhanal fardis samad. Subhana rafi'is samai wa ghairi amad. Subhana man basatal arda ala ma'in fajamada. Subhana man khalaqal khalqa fa akhsahum adada. Subhana man qasama ar-rizqa wa lam yansa ahada. Subhana alladhi lam yattakhidh sahibatan wala walada. Subhana alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Subhana man arani wa ya'rifu makani wa yarzuqni wa la yansani. Түбөлүктүү, ар дайым тирүү, жападан жалгыз жана эч нерсеге муктаж болбогон Аллах Таалага даңк болсун. Асманды тирөөчү жок көтөрүп койгон. Асманды тирөөчү жок көтөрүп койгон. Тоңгон суунун үстүнөн жакшылыгын уроологон Аллах Таалага чексиз даңк болсун. Бүтүндөй жандуу жансыздын баарын жараткан, алардын баарына ырыскысын ыроолоп берген улуу Аллах Таалага даңк болсун. Жубайы, бала чакасы болбогон, төрөбөгөн, төрөлбөгөн, эч ким тең келе албаган Аллах Таалага даңк болсун. Мени көрүп турган, оорумду билип турган, мага рызкысын уроолоп мени унутпаган Аллах Таалага даңк болсун. Чексиз шүгүрлөр болсун. اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل رحمتك عهدا لي تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Асман жерди жараткан, ачык жашыруун эмне болсо, ошонун баарын билүүчү, о жараткан Аллахым, бул дүйнөдө сенден башка Кудай жок. Сенин жападан жалгыз Аллах болгондугуңа күбөгө өтүп ант беремин. Мухаммад сенин кулуң жана элчиң. Сен мени напсым менен жалгыз калтыра көрбө, эй Аллахым. Эгер мени напсым менен жалгыз калтырсаң, ал мени жамандыкка жетелеп, жакшылыктан алыстатат. Мен жалгыз өзүңдүн чексиз ырайымыңа гана ишенем. Жараткан Аллахым, кыямат күнү сага ырайым кылаарыңа сөз бере. О жараткан Аллахым, кыямат күнү мага райым кылаарыңа сөз бере көр. Албетте сен убадаңдан эч качан кайтпайсың.
آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنز العرش واسع. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الحكم العدل اليقين. ربنا ورب الآباء الأولين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا. بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله شكرا لنعمته. لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته. وسبحان الله تنزيها لعظمته. أسألك اللهم بحق اللهم أسألك اللهم بحق اسمك المكتوب على جناح جبريل عليك يا ربي. وبحق اسمك المكتوب على جناح ميكائيل عليك يا ربي. وبحق باسمك المكتوب على جبهة إسرافيل عليك يا ربي. وبحق اسمك المكتوب على الكف أزرائيل عليك يا ربي. آمين آمين آمين. وبحق اسمك الذي سميت به منكرا ونكيرا عليك يا ربي. وبحق اسمك وأسرار عبادك عليك يا ربي. وبحق اسمك الذي تم به الإسلام عليك يا ربي. وبحق اسمك الذي تلقاه آدم لما هبط من الجنة فناداك فلبيت دعاءه عليك يا ربي. وبحق اسمك الذي ناداك شيط عليك يا ربي. وبحق اسمك الذي قويت به حملة العرش عليك يا ربي. وبحق اسمك المكتوب في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان عليك يا ربي. فرقان دي القرآن. وبحق اسمك إلى منتهى رحمتك على عبادك عليك ربي. وبحق تمام كلامك عليك يا ربي. وبحق اسمك الذي ناداك به إبراهيم فجعلت النار عليه بردا وسلاما عليك يا ربي. وبحق اسمك الذي ناداك به إسماعيل فنجيته من الذبح عليك يا ربي. وبحق اسمك الذي ناداك به إسحاق فقضيت حاجته عليك يا ربي. وبحق اسمك الذي ناداك به هود عليك يا ربي. وبحق اسمك الذي دعاك به يعقوب فرددت عليه بصره وولده يوسف عليك يا ربي. وبحق اسمك الذي ناداك به داود فجعلته خليفة في الأرض وألنت له الحديد في يده عليك يا ربي. وبحق اسمك الذي دعاك به سليمان فأعطيته الملك في الأرض عليك يا ربي. وبحق اسمك الذي ناداك به أيوب فنجيته من الغم الذي كان به عليك يا ربي. وبحق اسمك الذي نادى
نادك به عيسى بن مريم فأحييت له الموت عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به موسى لما خطابك على الطور عليك يا ربي وبحق اسمك الذي نادتك به آسية آسية امرأة فرعون فرزقتها الجنة عليك يا ربي وبحق اسمك الذي نادك به بنو إسرائيل لما جاوزوا البحر عليك ربي وبحق اسمك الذي نادك به الحضر لما مشى على الماء عليك يا ربي وبحق اسمك الذي نادك به محمد صلى الله عليه وسلم يوم الغار فنجيته عليك يا ربي إنك أنت الكريم كريم الكبير حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله машалла мына өтө күчтүү дуа көрдүңүздөрбү? Бул дуаны иншалла күндө окусак, бул жерде Аллах Тааладан ар бир пайгамбар сураган, ар бир пайгамбарга берилген нерселер айтылды да, өтө көп нерсе айтылды. Ар бир пайгамбар, ар бир ошол канча улуу периштелер, арш, алам, беш дозок, пайгамбарлар бүт баары эскерилип өттү. Бул дуаны окугандан кийин мына бул жерде пайдасын жазып коюптур, окуп өтөйүн. Бул дуаны окуган адам кыямат күнү кайра тирилген кезде жүзү толгон айдай жаркырап турат дейт. Канчалык күнөөсү болбосун, канча көп күнөөсү болсо, ошол күнөөлөрүнүн баары кечирилет дейт. Бейишке киришине себепкер болот дейт. Себеби биз эмне? Аллах Тааладан ант ичип ар бир пайгамбар, ар бир периште баарын кошуп туруп дуа кылып атабыз. Алар сураган жакшылыктардын баарын сурап атабыз. Ооруп жаткан адамдар сөзсүз окуш керек экен, кыжаалатчылыкта жүргөндөр, кыйынчылыктарга түшүп калгандар, ошол кыйынчылыктары чечилип берилет экен, оорусуна шифа берилет экен, айыгып кетет экен. Себеби деген бул жерде биз сурап атабыз, ар бир пайгамбардын кыйынчылыгы болгон да, ар бир пайгамбар кыйынчылыгы болгон, азыр котормосуна келе турган болсок, анан Аллах Таалага дуа кылган, Аллах Таала ошол кыйынчылыктан куткарган да. Ошол себептен бизде кандай жагдай бар, Аллах Таала билет. Биз ушул дуаны толук окусак, ошол кандай кыйынчылык болсо, ошол кыйынчылыктан биз чыга турган болот экенбиз, Машаллах. Рамазан шариф дуасы. Бисмиллахир рахманир рахим. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى يا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله يا رحمن يا رحمن الرحمن علم القرآن يا رحيم وكان الله غفورا رحيما يا مالك مالك يوم الدين يا قندوس الملك القندوس السلام يا متعال فتعالى الله الملك الحق المبين يا سلام والله يدعو إلى دار السلام يا مؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر يا عزيز وكان الله عزيزا حكيما يا خالق فتبارك الله أحسن الخالقين يا مصور وهو الذي يصوركم في الأرحام. Машалла. Кандай күчтүү дуалар, машалла. Бул дуалардан кийин сиздердин дуаңыздар 100% кабыл боло турган дуалар, машаллах, 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 иншаллах.
يا أول هو الأول والآخر والظاهر والباطن يا شكور إن ربنا لغفور شكور يا غفور والله غفور رحيم يا ودود وهو الغفور الودود يا ظاهر والظاهر والباطن يا قائم قائما بالقسط لا إله إلا هو يا حي الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا سميع وهو السميع العليم يا بصير إن الله بصير بالعباد يا حليم إن الله علي حليم يا عظيم وهو العلي العظيم يا حكيم وكان الله عزيزا حكيما يا كريم إن الله لغني كريم يا قادر وهو القادر على أن يبعث عليكم يا مقتدر عند مليك مقتدر يا باعث إن الله يبعث من في القبور يا رزاق والله خير الرازقين يا وارث ولله ميراث السماوات والأرض يا قوي إن الله قوي عزيز يا شهيد إن الله على كل شيء شهيد يا مبدئ يا معيد إنه هو يبدئ ويعيد يا تواب إنه كان توابا يا وهاب إنك أنت الوهاب يا جليل ذو الجلال والإكرام يا جميل فاصبر صبرا جميلا يا وكيل وكفى بالله وكيلا يا كافي وكفى الله المؤمنين القتال يا ولي وهو الولي الحميد يا رب العالمين يا غني والله الغني وأنتم الفقراء يا شاكر إن الله شاكر عليم يا خلاق وهو الخلاق العليم يا محسن والله يحب المحسنين يا قدير والله على كل شيء قدير يا مفضل والله ذو الفضل العظيم يا منعم ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما يا معز تعز من تشاء يا مذل وتذل من تشاء يا رفيع الدرجات يا شفيع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يا كبير إن الله كان عليا كبيرا يا حق فتعالى الله الملك الحق يا بر إن الله هو البر الرحيم يا بتر والشفع والوتر يا غفار إنه كان غفارا يا غافر وأنت خير الغافرين يا حميد تنزيل من حكيم حميد يا منان بل الله يمن عليكم يا باقي ويبقى وجه ربك يا أحد يا أحد قل هو الله أحد ويا صمد الله الصمد يا متين هو الرزاق ذو القوة المتين يا هادي إن الله يهدي من يشاء يا بديع السماوات والأرض. Башала дуалардын сөзсүз котормолорун окуңуздар. Өтө күчтүү дуалар. Бул жерде жалаң Аллах Тааланы улуктоо болуп атат, карагылачы. Акырында ябылкоо Аллах Таала гана калат дейт да. Жок, бүт баары жок болот дейт. Бир жалгыз Аллах Тааланын жамалы гана калат дейт. Аллах калат дейт. Ябылкоо түбөлүктө Аллах гана калат дейт, машаллах.
Бул жерде өтө маанилүү ушундай сонун келип атат. Иншаллах котормосу бар бекен? Котормосу жок экен. Бирок котормосун билип алып окусаңыздар, бул Аллах Тааланын улуктоо болуп атат. Ушундай ыйлайсыздар, машалла. يا بديع السماوات والأرض يا عليم وهو بكل شيء عليم يا عالم الغيب والشهادة يا فتاح ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا مبين إن فتحنا لك فتحا مبينا يا محيط والله بما تعملون محيط يا قاضي والله يقضي بالحق يا حسيب وكان الله على كل شيء حسيبا يا نسير نعم المولى ونعم النصير يا واسع وكان الله واسعا عليما يا قاهر وهو القاهر الفوق عباده يا غافر إن الله يغفر الذنوب جميعا يا طاهر إن الله يحب المتطهرين يا من ليس له كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله طيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Duada сөзсүз, мына дуадан кийин сөзсүз ыйлап Аллах Тааладан эмне сурабаңыздар баары кабыл болот. Иншалла баары кабыл болот мына дуадан кийин. Ошого азыр ыйлап дуа кылгыла. Кандай муктаждыгыңар болбосун, бул дуаны негизи өзүңөрчө отуруп алып, маанисин түшүнгөнчө окусаңыздар ыйлайсыздар аябай. Өзүңүздөрчө отуруп алып бир жолу окуңуздар, эки жолу окуңуздар, 3 жолу окуңуздар. Эң күчтүү дуалардын бири. Аллах менен биз менен байланыштуу болуп аткан дуа болуп атат да, иншаллах. Бардык муктаждыгыңыздарды сураңыздар, азыр сураңыздар. Ыйлап сураңыздар Аллах Тааладан. Колуңуздарды жайып алып амин, амин, амин дегенче дуада сураңыздар. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا مجيب الدعوات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين آمين. Аллах Таалам биздин вакилибиз, Аллах Таала бизди коргоочу, Аллах Таала алып жүрүүчү, Аллах Таала биздин коргоочу. Эгер Аллах Таалам жок болсо бизде, анда сиздерде ким бар, коргоочу ким бар? اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صدق الله العظيم. Биз азыр пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга дуа кылдык да Аллах Тааладан. Тунжия менен Нария салаватты көбүңүздөр билесиздер, жатка билесиздер, буну айтып эле жүрөсүздөр. Биздин окуучуларыбыз бул салаваттарды пайгамбарыбызга дуа, бул. Буну сиздер окуучуларыбыз 500 миң деп, миллион деп айттыңыздар, машалла. Бул билесиздер өзүңүздөр, будан кийин дуа кылсаңыздар, дуалар кабыл болот иншалла.
О жараткан Аллахым, Мухаммадты жана анын үй бүлөсүн да чексиз ырайымыңа бөлөйгөр. Ошол ырайымың менен бизди бардык кыйынчылык апааттардан сактай көр. Ошол ырайымың менен биздин бардык аруу тилектерибизди жүзөгө ашыра көр. Ошол ырайымың менен бизди бардык жамандыктардан, жаман адаттардан, жаман күнөө нерселерден тазалай көр. Ошол ырайымың менен бизди пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ырайым кылган, ырайымды айтып атат бул жерде. Аллах таалам пайгамбарыбызга кандай ырайым кылды? Пайгамбарыбыз Аллах таалам деп атат, бул дүйнөнү жаратпайт элем дейт да. Жараттым ким үчүн? Мухаммад үчүн, биздин пайгамбарыбыз үчүн. Ушунчалык деңгээлде Аллах таала Адам алейхиссаламды жаратты жана башка жана бул дүйнөнү жаратты. Ушул биздин пайгамбарыбыз үчүн жаратты да. Ушунчалык деңгээлде Аллах таала сүйөт биздин пайгамбарыбыздычы. Мухаммад пайгамбарыбызды ушунчалык деңгээлде сүйөт. Аллах таала ушундай ырайым кылды да пайгамбарыбызга. Ошол ырайымың менен бизге да ырайым кылчы Аллахым деп биз азыр дуада сурап атабыз да. Ошол ырайымың менен бизди бийик даражаларга чыгара көр. Ошол ырайымың менен бул жашоодо да көз жумгандан соң да бардык жакшылыктардын эң жакшысын бизге насип кыла көр. Аллах таала бизге жетиштүү деп атабыз. Ал биздин жападан жалгыз таянычыбыз. Ал биздин кандай сонун жараткан эгебиз. Аллах биздин кандай сонун таянар тирөөчүбүз. Даңаза ааламдардын жападан жалгыз ээси Аллахка гана жарашат. Мунжиян котормосу болду, нариян котормосу. О жараткан Аллахым, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга чексиз ырайымыңды төгөгөр. Анын урматы үчүн түйүндөр чечилип, кыйынчылыктар жөнгө салынат. Анын урматы үчүн муктаждыктар камсыз кылынат. Анын урматы үчүн көкүрөктөгү аруу тилектер орундалат. Анын урматы үчүн албан ийгиликтер жүзөгө ашырылат. Анын урматы үчүн булуттардан жамгыр жайт. Анын үй бүлөсүнө, кутман сахабаларына ар дайым жана өзүңө маалым болгон жандуу жансыздардын санынчалык ырайымыңды төгөгөр, я Раббим Аллахым. Амин, амин, амин. Кыйналып калган жоксуздарбы, жамаат? Колуңуздарды көтөрүп коюңуздар. Үнүм чыгып атабы? Кыйналып калган жоксуздарбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дуа окулуп атканда өзүңүздөрдүн муктаждыгыңыздарды ыйлап сураңыздар. Күчтүү дуалар окулуп атат, بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بيوم المزيد والصبح الجديد والكاتب الشهيد يومنا هذا يوم عيد اكتب لنا فيه ما نقول بسم الله الحميد المجيد الرفيع الودود الفعال في خلقه ما يريد أصبحت بالله مؤمنا وبلقاء الله مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولربوبية الله خاضعا ولسوى الله جاهدا وإلى الله تعالى فقيرا وعلى الله متوكلا وإلى الله منيبا أشهد الله وأشهد ملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه ومن خلق ومن هو خالق بأن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن الجنة الحق والنار حق والحوض حق والشفاعة حق والمنكر وناكر حق ولقاؤك حق ووعدك الحق والساعة آتية لا ريب فيها
وأن الله يبعث من في القبور، على ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم أنت ربي لا رب لي إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك اللهم من شر كل ذي شر. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله بيديك، وأنا لك أستغفرك وأتوب إليك. آمنت اللهم بما أرسلت من رسول، وآمنت اللهم بما أنزلت من كتاب. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم كثيرا. خاتمي كلامي ومفتاحي وعلى أنبيائه ورسله أجمعين، آمين يا رب العالمين. اللهم أفردنا حوضه واسقنا بكأسه مشربا مريئا سائغا هنيئا لا ندمأ بعده أبدا، واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ناكسين ولا مرتبين ولا مقبوهين ولا مغضوبا علينا ولا ضالين. اللهم عصمني من فتن الدنيا، ووفقني لما تحب من العمل وترضى، وأصلح لشأني كله، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تضلني وإن كنت ظالما. سبحانك يا علي يا عظيم يا باري يا رحيم يا عزيز يا جبار. سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها، وسبحان من سبحت له الجبال بأصواتها، وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها، وسبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها، وسبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراقها، وسبحان من سبحت له الشجر بوصولها ونضارتها، وسبحان من سبحت له السماوات سبع والأرضون سبع ومن فيهن ومن عليهن. سبحانك سبحانك يا حي يا قيوم يا قيوم يا علي يا حليم. سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، تحيي وتميت وأنت الحي لا تموت، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير.
Бүгүн айта турган сөздөрүбүздү амал дептерибизге жаза көр. Бардык жандуу жансыздардын баарын каалагандай калчаган Хамид, Мажид, Рофи жана Вадуд болгон Аллахтын аты менен баштаймын. Аллахка ишенип, ага жолуга турганыбызды тастыктап, далилдерин моюнга алып, күнөөлөрүм үчүн кечирим тилеп, анын алдында баш ийип, Аллахтан башка кудайларды четке кагып, Аллахка муктаж болгонумду кабыл алып, жалгыз Аллахка ишенип, Аллахка бет алып, таң аттырды. Бул биздин алдындарыбыздын дуасы болот. Аллахтын периштелердин, пайгамбарлардын, элчилердин, аршта алып жүрүүчүлөрдүн, Аллах жараткан жана жарата турган жандуу жансыздардын баарынын бар экендигине күбөгө өтөм. Жалгыз Аллахтан башка кудай жок, ага тең келе турган эч ким жок. Мухаммад анын кулу жана элчиси. Аллах Таала ага ырайымын төгүп, жакшылыгын берсин. Бейиш бар, тозок бар, көлмө Каусар көлмөсү бар, шафаат бар, Мункер, Накир бар. Мунун баары чындык. О жараткан Аллахым, сенин эскертүүң да, убадаң да чындык. Сага жолугуу да чындык. Кыямат сөзсүз түрдө жүзөгө ашат. Аллах Таала мүрзөлөрдөгүлөрдүн баарын тирилтет. Ушул ишеним менен жашап, ушул ишеним менен көз жумуп, ушул ишеним менен кайра тирилтилеримин. О жараткан Аллахым, сен менин жараткан эгемсиң. Сенден башка кудай жок. Мени өзүң жараттың. Мен өзүңдүн кулуңмун. Күчүмдүн жетишинче эзелки убаданы аткарууга жан үрөп жатамын. Жасаган күнөөлөрүмдөн жана азгырыктардын жамандыгынан жалгыз өзүңө гана баш калкалаймын. Бул жерде убада жөнүндө айтылып атат. Убада деген бүткүл адамзат, инсаният бул дүйнөгө жаралганга чейин Аллах Таалага ибадат кылам, баш ийем деген убада берген да, ошол убада жөнүндө. О жараткан Аллахым, мен өзүмө зыян келтирдим. Күнөөлөрүмдү кечире көр. Анткени күнөөлөрдү сенден башка кечире турган эч ким жок. Күнөөлөрдү жалгыз өзүң гана кечиресиң. Мага эң асыл сапаттарды насип кыла көр. Анткени эң асыл сапаттарды насип кылып уроолоп бере турган зат өзүңсүң. Мени жаман адаттардан алыс кыла көр. Анткени аларды сенден башка алыстата турган эч ким жок. Буйругуңа куштармын, буйругуңа баш ийдим. Жакшылыктын баары өз колуңда. Мен өзүмдү жалгыз өзүңө гана арнадым, өзүңө гана тапшырдым. Андыктан жалгыз өзүңөн гана кечирим тилеп, өзүңөн гана тообо кылам. О жараткан Аллахым, өзүң жөнөткөн пайгамбарга ишендим. Өзүң түшүргөн ыйык Куранга да ыйман келтирдим. О жараткан Аллахым, Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыма, анын жакындарына жана бардык пайгамбар элчилерге чексиз ырайымыңды төгө көр. Амин я раббал аламин. О жараткан Аллахым, бизди Мухаммадтын Каусар көлмөсүнө алып бара көр. Бизди анын чөйчөгү менен сууга экинчи чаңкабагандай суу сундугубузду кандыра көр. Бизди абийирибизди кетирбей, күмөнгө түшпөй, чагымчылдыктарга дуушар болбой, адал жолдон адашпай, каарыңа калбастан, убадаларыбызды аткарып, жарык маанай менен анын пайгамбарыбыздын туусу алдында тирилте көр. О жараткан Аллахым, мени бул дүйнөнүн фитналарынан, жамандыктарынан, бузукулуктарынан сактай көр. Мага өзүң ыраазы болгон жакшылык иштериңди насип кыла көр. Иштеримди өзүң жөнгө сала көр. Бул дүйнөдө да, акыретте да ыймандан ажырата көрбө. Бирөөгө зыян келтирсем да, мени адал жолдон адаштыра көрбө. Сен бардык кемчиликтерден аруусуң. Я Алию, я Азиму, я Бари, я Рахим, я Азиз, я Жаббар. Даңаза өзүңө гана жарашат. Асмандын баары даңтаган. О жараткан Аллахым, сен бардык кемчиликтерден тазасың. Деңиздер толкундары менен даңтаган. О жараткан Аллахым, сен аруусуң, улуусуң, тоолор жаңырыгы менен даңтаган. О Аллахым, сени ар дайым даңктап улуктаймын. Балыктар өз тили менен даңтаган. О жараткан Аллахым, сен улуусуң, аруусуң. О жараткан, асмандагы жылдыздар даңтаган зат сенсиң. Сен
кемчиликтүү сыпаттардан бийиксиң. Тамыры жана мөмөлөрү менен дарактар Субханаллах деп даңктаган зат сенсиң. Сен бардык кемчиликтерден алыссың. 7 кабат асман менен 7 катмар жер жана андагылардын баары даңктаган зат сенсиң. Сен кемчиликтүү сапаттардан алыссың. Өзүң жараткан жандуу жансыздын ар бири даңктаган зат өзүңсүң. Мен да сени тасбих менен даңктаймын. Сен эң аруусуң, эң бийиксиң, эң улуу затсың, я Раб. Я Хайю, я Кайюм, я Алию, я Халим. Даңаза өзүңө гана жарашат. Субханак, сенден башка кудай жок. Сен жалгызсың. Шеригиң жок. Сен жан берип тирилтүүчүсүң. Сен бизге жан берип тирилтүүчүсүң жана жан алып өлтүрүүчү затсың. Сен тирүүсүң, өлбөйсүң, бүт жакшылык өз колуңда. Сен чексиз кудуреттүү затсың. Амин, амин, амин. Бул алымдарыбыздын дуасы экен, машаллах. Демек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүңүздөрдүн дуаңыздарды сураңыздар. Азыр Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуасын окуйбуз, андан кийин жыйынтыктайбыз. Иншаллах, азыр Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын майда кечинде окуп жүргөнбүз. Бул дуаларды билесиздер, катышып жүргөнсүздөр эфирлерге. Мына ушул дуаларды иншаллах окуйбуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуалары көп. Бирок азыр мына ушуларды окуйбуз иншаллах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan li min kulli sharri. Mashallah, mashallah. Amin, amin, amin. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرام وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Азыркы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуаларында биз жалаң азыр өзүбүзгө сурап атабыз. Өзүбүзгө. Жалаң дуалар өзүбүзгө болуп атат да. Ошого көп амин, амин, амин деп туруңуздар. Себеби дуа жалаң өзүбүзгө сурап атабыз. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. آمين. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. آمين. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. آمين.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثرانا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين آمين آمين. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تذلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة بعونك من النار. آمين. اللهم اغفر لي ذنبي، وواسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Урматтуу жамаат, ыйлап жакшылап дуа кылыңыздар. Эфирибизди ушу менен бүтүрөбүз. Мындан аркысында өзүңүздөрчө ушул дуаларды мен аракет кылам сиздерге жөнөткөнү жазуу түрүндө, же болбосо китепти сатып алсаңыздар болот. Бул толук китептин ичинде бар бул дуалардын бардыгы. Сөзсүз мына азыр бүгүн кадыр түнү деп тосуп, иншаллах ниетибизде көп ушул дуаларды окуңуздар. Караңыздарчы, Аллах Тааланы улуктап аткан дуаларда адам Аллах Тааланын улуктоо сөзүнөн эле ушундай жүрөккө жетет да, тамырыбызга жетет мына дуаларчы. Анан бул улуу дуалар, иншаллах дуа кабыл болот. Эң негизгиси биздин жүрөгүбүз ачылат, машалла. Карасаңыздар, жүрөгүбүз ачылат. Көп адамдар өзүнүн дуаларым кабыл болсо, баарыбыз эле ошентебиз, ооба. Бирок могу дуалардан биздин жүрөк ачылат, биздин ыймандарыбыз толот, кара жүрөктөрүбүз тазарат, агарат, Аллахка жакындайбыз да, иншаллах. Мына ушундай күчтүү дуалар окулду. Бул дуалардан кийин кандай муктаждык дуаңыздар болбосун, иншаллах кабыл болот. Анан ушул дуалардын бардыгын окубасаңыздар да, 1ден, 2ден, 3дөн, бирок мен кайталап көп окугум келет. Эгер сиздерде убакыт жетишпей башка болуп атса, сиздер жок дегенде бирөөсүн окуңуздар, экөөсүн окуңуздар да, анан Аллах Тааладан дуа кылыңыздар. Иншаллах. Ушул түндөрдө көбүрөөк дуа кылыңыздар, себеби ушул дуалар Аллах Тааланы улуктоо дуалар болуп атат. Биринчи окуган дуаларыбыз, күчтүү улуктоолор, жөнөкөй эмес, бизге үйрөтүлгөн, атайын көрсөтүлүп берилген дуалар. Иншаллах, эгер кадыр түнгө туш келип калсаңыздар, сиздер ошол 83 жыл 4 ай бою улуктагандын соорун аласыздар. Иншаллах. Анан кийин билесиздер, кечээки түз эфирде өтүлгөн жана кайталай турган, 100 жолу кайталай турган дуалар бар го. Ошолорду азыр намаз окугандан кийин окуйсуздар. Намазда 2 рекет тахажжуд намаз окуйсуздар го. Аны өзүңүздөргө ыйлап дуа кыласыздар. Андан кийин кайсыны окуйсуздар? Роббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар. 100 жолу айтасыздар. Же болбосо Аллахума ифтахли абуаба рахматик деп ыйлап ошол дуаны окуңуздар. Окуп атканда, Аллахым, мага рахмат эшиктериңди ач, илим эшиктериңди ач, иман эшиктериңди ач. Аллахым, ушул көкүрөгүм жабылып турат, көкүрөгүмдү ач деп Аллах Тааладан эмнени ачылуусун кааласаңыздар, ошону сураңыздар. Мына көбүнчө бурдатан бери намаз окубай жүргөн айымдар бизге көп кайрылат да, эме 5 мал намаз окубайт, билбейт дагы. 5 мал намаздын деле кереги жок, бирок тахажжуд намазын бизге үйрөткүлөчү, ушу миллионер болуп кетет экенбиз, тахажжуд намазын окуп алып ошону окуйнчу дейт да. Мына миллионер болгуңуздар келип атса, могу дуалардын бардыгы бизди миллионер кыла турган дуалар. Бул дүйнөдө эле эмес, булар бул дүйнөдө миллионер кылып, ахиретте да миллионер кыла турган дуалар да, иншаллах. Бул
жөнөкөй эле материалдуу ырыскы эле эмес, бул Аллах Таала бизге бардык жагынан жан дүйнөбүздү миллионер кыла турган, ахиретибизди миллионер кыла турган, илим, билим, дин жагынан миллионер кыла турган күчтүү дуалар да мына азыркылар. Ла илаха иллаллаху маликул хаккул мубин. Карагылачы, жада калса ушул дуаны да бизге айтылган. Бул дүйнөдө байлык, ахиретте байлык берилет депчи. Бирок бул да эмне турат? Маанисинде карагыла, жанатан бери Аллах Тааланын 99 ысымдары менен улуктоолор, жанатан бери Аллах Тааланы улуктап атабыз да, дуалардачы. Бул жерде дагы ла илаха иллаллаху деп атабыз. Аллахым, сен жалгызсың деп атабыз. Аллахым, сен гана жалгызсың, сен гана кудайсың, башка кудай жок деп атабыз. Ошондой эле Аллахтын ысым сыпатын айтып атабыз. Малик деп атабыз. Маликул хаккул мубин. Кайта эле Аллахтын ысым сыпаттары кетип атат. Көрдүңүздөрбү? Аллах Тааланы кантип улуктаймын деп сурап аткан айымдар мына сиздерге китептин ичинде канча деген улуктоо сөздөр айтылды. Ал улуктоо сөздөрдөн кийин жөн жүрөккө жетет да. Ошону кайталап ыйлап Аллах Тааладан окуп, Аллах Тааладан анан өзүбүздүн дуаларыбызды да сурашыбыз керек экен. Ошондой эле бүгүн бүгүн эле эмес, ушул 5 күн калды го. Айша энебизге үйрөткөн, пайгамбарыбыз үйрөткөн дуаны 100 жолу окуйсуздар. Азыр мисалы 2 рекет тахажжуд намаз окуңуздар, анан дароо 100 жолу айтасыздар. Айша энебизге үйрөткөн дуаны. Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афва фаъфу анни айтып атам. Бул дуаны бардыгыңыздар жатка билесиздер. Буну 100 жолу айтканга ашып кетсе 5 мүнөт убактыңыздар кетет. Бирок бул дагы эмне тереңинен кечирим сурап аткан дуа, күчтүү дуа. Сүйүү дуасы кечээ күнү айтып бердим. Ибрахим алейхиссалам дуасы, Юнус алейхиссалам дуасы, ла илаха илля анта субханака инни кунту минад долимин деген бул өтө күчтүү дуа. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил, бул дуага эчтеке жетпейт. Бул дуадан кийин бар жолу кабыл болот, билесиздер. Ошол себептен бул дуаны эмне аалымдарыбыз 40 000 жолдан окуп, кандай кажеттери болбосун, кээ бирөө кутулбаган оору, кээ бирөөдө башында кыйынчылык, ар кандай нерселер бар. Мына ушул дуалар аркылуу, ушунчалык күчтүү дуалар ошол кетире турган, Аллах Тааладан ушул дуалар аркылуу кайрылсак, Аллах Таала ошол муктаждыктарыбызды чечип бере турган дуалардын бири экен. Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху лахул мулку ва лахул хамду ва хуа ала кулли шайин кадир. Дуада бул да күчтүү зикр, билесиздер. Хадистерде өтө көп келген. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Аллах Тааланын казынасынан келген зикр бул. Аллахтын казынасынан келген зикр бул сиздерге ахиреттин байлыгын да берет, ахиреттин даражасын, ахиреттин бүт ахиреттин байлыгын да берет. Жана бул дүйнөнүн да жакшылыктарын, бул дүйнөнүн да байлыктарын берет бизге керектүү. Ар бирөөбүзгө башка байлык керек. Мисалы бир айымга керек илим байлыгы керек, дин байлыгы керек, жан дүйнө байлыгы керек, бала чака байлыгы керек, бирөөгө дүйнө байлыгы керек, ырыскысы кең болсун дейт, жумушу жакшы болсун дейт, аброю жакшы болсун дейт. Ар кимге ар кандай байлык. Мына ушул дуалар аркылуу сурай турган болсок, ошол бериле турган улуу зикрлар экен, машаллах. Я хайю я кайюм бирахматика астагис аслих лишани куллаху ва ла такилна иля нафси тарфат айнин. Мундагы 100 жолу айтабыз. 2 рекет намаз окудукпу, 100 жолу эле айтыңыздар. Андан көп деле айтыштын кереги жок. Булар 100 жолу эле айтсаңыздар, анан ыйлап Аллах Тааладан сурасаңыздар, күчтүү дуалардын бири. Ошондой эле пайгамбарыбыз бизге үйрөткөн субханаллахи ва алхамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху валлаху акбар ва ла хавла ва ла куввата илля биллах деген бул чогуу бир айтасыздар. Ошону 100 жолу ушундай айтсаңыздар, иншаллах. Ошентип негизинен кадыр түндү өткөзүүдө биз көбүрөөк мындай кечке эле намаз окуй берип же кечке эле бир амалды кыла бербейбиз да. Биз ушинтип 2 рекет намаз окуйбуз, ыйлап Аллах Тааладан сурайбыз, анан Аллах Тааланы улуктайбыз. Азыр Аллах Тааланы улуктоо дуаларды окудукко, ошентип окуйбуз. Андан кийин 100 жолдан зикрибизди айтабыз. Кайра 2 рекет тахажжуд окуйбуз же 4 рекет тахажжуд окуйбуз. Ошентип салмак кылып, бирок ортолорунда сөзсүз узак дуа кылыңыздар, ыйлап, колду өйдө көтөрүп, же болбосо саждага чекебизди коюп, колубузду жайып, чекебизди коюп туруп, анан Аллах Тааладан дуа кылабыз, иншаллах. Мына ушундай жамаат. Азыр эфир бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө 2 рекет намазыңыздарды окуңуздар, дагы тахажжуд намаз окуп, Аллах Тааладан ыйлап сураңыздар. Жана биз ушу көрсөтүп кеткендей, кийинки күндөрү дагы ушул мына азыр сүрөтүн жөнөтүп коем сиздерге, дуа китептин. Ушуну барып сатып алсаңыздар, жеңил оңой болот. Мен дагы эртең бошогондо сиздерге дуаларды жөнөткөнгө аракет кылам, колуман келишинче. Амал кылабызбы, жамаат? Колуңуздарды көтөрүп коюңуздар, амал кылабыз деп, иншаллах.
окуйлу, 4 рекет окуй берсе болобу дейт. Окуңуздар. 4 рекет ниет кылдым, ey Аллахым, сенин ыраазылыгың үчүн 4 рекет тахажжуд намазын окуганга деп ниет кылып азыр ыйлап сураңыздар. Биз намаз окуганда ушундай бир бечара, ушундай бир алсыз, ey Аллахым берчи мага деген абалда бечара болуп туруп алып анан намаз окушубуз керек. Себеби аалымдарыбыз, пайгамбарыбыз, сахабалар ошондой канча өздөрү күчтүү болбосун, канча адам өзү акылдуу болбосун, канча өзү байлык, бийликте турбасын, Аллахтын астында өзүн бир байкуш бечарадай болуп, немесин ийилип алып, байкуш болуп намаз окуп Аллах Тааладан сураш керек. Ооба, багымдат намазына окшош кылып эле ниет кылдым Алла ыраазычылыгы үчүн 2 рекет тахажжуд намазын окуганга деп туруп Фатиха сүрөсүн окуйсуз, анан 3 жолу Ихлас сүрөсүн кошуп койсоңуз болот, же 7 жолу Ихлас сүрөсүн окусаңыз болот бир рекетинде, экинчи рекетинде кайра эле Фатиха сүрөсүн окуп туруп, 7 жолу Ихласты же 3 жолу Ихласты кошуп койсоңуз болот, же болбосо башка сүрөлөрдү кошсоңуз деле болот.